Саламатсыңар балдар. Биз азыр мекен таануу сабагын өтөбүз. Сабагыбыздын темасы ата мекенимдин жаратылышы. Анда балдар сабактын максаты менен таанышып алгыла. Мекениңиздин жаратылышы жөнүндө маалымат аласыңар, баалуулуктарын баалайсыңар жана табиятты коргой билесиңер. Карагыла балдар, кыргыз жери кандай гана кооз. Көк мөк асманы, бийик тоолору, ак мөңгүлөрү, милтиреген таза суулары менен биз сыймыктанабыз. Таштан ташка урунган көк кашка суулар, тоодон агып түшкөн бийик шаркыратмалар кыргыз жерине ушунчалык көрк берип турат. Андан сырткары кыргыз жергебизде буудай талаалары, ал талааларды көрккө бөлөгөн дүркүн гүлдөр бар. Жоогазын, кызгалдак жана алардан учуп жүргөн дүркүн түстүү көпөлөктөрдү да көрүүгө болот. Карагыла, кызгалдак талаалары кандай гана кооз, адамдын маанайын көтөрөт. Андан сырткары Кыргызстанда Асланбап деген жаңгактуу коюбуз бар. Ал жерде жаңгактардын көчөттөрү тигилген. Ошондой эле кыргыз жеринде катар тизилген арчаларды да кездештирүүгө болот. Карагыла балдар, кандай гана кооз көрүнүш. Элибизге белгилүү болгон Ысык көл, Сары Челек, Соң көл, Чатыр көлдөрүбүздө ак кууларыбыз жүзүп жүрөт жана токойлорубузда сейрек кездешүүчү жаныбарлар кызыл китепке киргизилген. Бул жаныбарларды биз коргой билишибиз керек, себеби жылдан жылга алардын тукумдары азайып баратат. Ошондуктан биз аларды урпактарга өткөзүп берүүбүз абзел. Ата мекенибиздин ушул кооздугун жоготуп албай сактап туруу биздин милдетибиз. Ар кай жерге сууга акыр-чикирди таштабайлы, даракты кыйып жаш көчөттү жулбайлы, алардын баардыгын өзүбүздүн кадегиндей сактап, табиятты коргойлу. Анда балдар үйдөн ушул теманы окуп келесиңер, саламатта калгыла.